Көп тармактын ээси айтып кетчү нерсе бир эле көп тармактуу билим тармагы болсун же болбосо психология тармагы болсун, ошондой эле багыт тармагы болсун. Өзгөчө бир маек курам деп турган чагы. Жылыс Мамедова, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Таңертең кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдым. Жакшы келип алдыңыз. Сиз көп тармактуу деп жалпылап айтып кеттим, себеби деген ар бирөөсүн өзүнчө токтолуп анан маек куралы деп турабыз. Айтып кетсеңиз, бул тармакка келип калган себеби негизи психология тармакка көп басым жасайт экенсиз, анан билим тармагына, рухий тармагына кантип келип калдыңыз бул тармакка? Кутман таң. Мен өзүм журналистикадан баштагам. Биринчи кесибим боюнча мугалиммин, педагогика, социальная психология. Анан катары телевиденияда иштедим. КТРде Ала Тоо маалымат программасынын алып баруучусу, анан кесиптешим менен түз эфирлерди алып жүрдүк. Борбордук аянтан мындай мамлекеттик майрамдар боюнча. Анан өзүм андан тышкары пресс катчы болуп иштедим Айыл чарба министрлигинде. Андан чыгып пиар, маркетинг, реклама, коммуникация жагына өтүп кеттим. 25 жылдык иш тажрыйбам бар. Ошонун 17 жыл мындай башкаруу системасында иштедим. Ошондуктан меники бизнес коммуникация болуп кетти да. Анан мунун баары адамды сырттан билүү, адамдын баскан турганын, ар кандай тандоо кылганын үйрөндүк да. Мындай кайсы эмнеден ушундай чечимдерди кабыл алат. Анан ошону менен ирет өзүм дагы мындай жеке ишкер болуп иштедим. Бизнес кеңешчи, бизнес консультант, бизнес коуч, анан бизнес психологду окудум да. MBA'ди бүттүм, бизнес администрирование, андан тышкары Москвадан окуп келдим. Ошентип жүрүп, элди билгиң келсе, өзүңдүн мындай продуктовый линейкаңды жакшы сунуштагың келсе, адамды билиш керек. Адамдын ички дүйнөсүн, түзүлүшүн, аң сезимин, кандай мунун мотивациялары бар экенин түшүнүш керек болду да. Ошондуктан мен көбүнчө психология жагына басым кылдым. Бул производственная необходимость болду да. Нейроилимдерге кирип кеттим. Бул адамдын мээсинин түзүлүшү, нейрофизиология мозга, медицина, психология, физика, биология, химия, метафизика, физика жана башка ушундай илимдердин ортосунан чыккан мындай баарын камтыган мындай нейроилим деп коет да. Нейропсихологияда адамды 3 борбор менен билебиз да. Биринчи жүрөк нейрондору, ашказан нейрондору, анан баштын нейрондору. Ошо менен адамдын мындай реакцияларын түшүнөбүз да. Биз көбүнчө мындай гормоналдык система менен иштейбиз. Анткени психология адамдын мындай поведенческий жагын көрсөтсө, мотивация жагын, именно нейропсихология бул адамдын ичинде кандай нерселер болуп атат, да, башында эмне болуп атат, вибрациясы, мындай адамдын толкуну, ар бир адам өзүнүн жыштыгы болот да, мындай низкочастотная вибрация, высокая вибрация, эмне болуп атат, канында кайсы гормондор ойноп атат. Мисалы үчүн кортизол көп болсо, бул бир реакция кылат, бир поведениеди алып кетет. Өзүндө мындай эндорфиндер көп болсо, мындай серотонин көп болсо, окситоцин, вазопрессин көп болсо, ар кандай гормондордун мындай сочетаниясы адамдын поведениясын алып барат да. Мисалы үчүн жаман сезип атам өзүмдү. Эмнеге жаман сезип атасың? Мисалы үчүн нейропсихологдор биринчи мынтип консультацияда айтат, мындай анализ крови ала келчи. Элементарно ферритин ылдый болушу мүмкүн да. Ошон үчүн адам депрессияда, мынтип өзүнө өзү уйкусу келип эле, ошентип өзүнүн ички түзүлүшүнөн эле биринчи баштайбыз да, первый биологический почерк. Бул тармакка өтүүңүздүн себеби эмне болуп калды? Бул менин профессионалдык жолдум, бул менин жеке трансформация жана эволюциям десем болот. Анткени журналистика кесибинде мен коомдун үнүн, адамдарды мынтип тааныганга умтулчумун. Жер жүзүн билип, кандай эмне болуп атат, политикадагы, социалдык тармактагы, медицина, ушун маданият, мындай общее обзорное понимание да. Анткени анан теги экономика жагына өткөндө, уже сатуу, маркетинг жагына өткөндө надо понимать поведенческую психологию, да, то есть психологию потребления, психологию продаж, технологию продаж. Анан эмнеге бул адам, мисалы үчүн сделка, сатуу деген бул сделка, твоя задача продать.
Анан мен мурун маркетингде психология продажды үйрөтчүмүн. Азыр нейропсихолог болуп, нейропсихология продажды үйрөтүп атам да. Эки адам мисалы үчүн бир нерсени сатып алып атат, киши алыш үчүн ар кандай билимин, инструменттерди колдонот. Эгер сатып алуучу албай койсо, а тиги сатып аткан киши максимум приложит усилий, тиги албай койсо, у него дофаминовая ямага түшүп калат да. Мындай неудовлетворенность болуп калат да. Ошондо это уже манипуляция. Ошондо сатуучу тиги сатып алуучу арзандатып салышы мүмкүн да, мындай товардычы. Бирок бул дагы адамдын эс тутуму менен, ички дүйнөсүндөгү анан мээсинин иштеши менен байланыштуу да. Ошондо ушул нерселерди билсең, мындай сага мындай адам заты деги адам түшүнүктүү болуп калат да. Эволюциям деп атпаймынбы? Адам дайыма изденүү жолунда болот да. Мен киммин, мен бул жашоого эмне келдим, менин кандай предназначениям бар да, максатым бар бул дүйнөдө. Мынтип эне болуп төрөп иштегенден тышкары да, жеп ичип андан тышкары эмне деген мындай экзистенциальный мындай философский суроолор келип баштаганда, бул адамдын толгонуусу да, ички дүйнөнүн толгонуусу, изденүүсүнө өткөндүк болот да. То есть это уже переход в осознанное проживание. То есть ты выходишь уже из психологии потребления, потребительский террор деп коет да. Аябай көп нерсени адам кереги жок сатып ала берет, акча корото берет. Адам ошо менен алек да, анан өзүн өзү токтотуп, мага бул эмне керек деген суроону бере албайт да, потому что это тоже психология продаж. Рекламадан көрүп, бирөөнүн кийип жүргөнүн көрүп, Гонча айымдар, айымдар. Это как бы такая зеркальная проекция наших нейронов, да. Керекпи, кереги жокпу, но мындай биз обезьяний мозг бар да, адамдачы биз мындай жаныбарлыктагы көп нерсебиз бар. Крыловдун баснясы бар го, обезьяна очки дегендейчи. Киши кийип жүрөт, мен да кийишим керек деп, кереги барбы, кереги жокпу да. Ошол сыяктуу. Ошондо бул керек эмес дегенге үнөмдөсө да болот да. Албетте. Ошол тууралуу кененирээк маалымат бересиз. Адам өзүн бир нерсе аларда, кийим кечек болсун да, биринчиден өзүндө аудит кылыш керек да, өзүнүн шкафын, тиги чемодандарын, катып койгон коробкадагы кийимдерин да. Анткени көп мындай кийилбеген кийимдер да чыгышы мүмкүн. Мари Кондо деген мындай автор бестселлера «Магическая уборка» деген япондук аял бар да. Ошонун китебинде айтылат да, үйдү бир ай жыйнаса болот, кичинекей үйдү. То есть здесь идет как бы такое градированное, да, такое ротация. Мисалы үчүн бир күнү только кашыктарды, идиш аякты жуйсуң, тазалап жыйыштырасың, анан кийимдерди, верхняя одежда, ну и так далее, китептерди да. То есть ошон үчүн магический уборка да, ошондо үйдү иреттеп атканда көп кереги жок нерселер ыргытылат, берилет, же мындай бирөөгө мындай кошумча катары да, мындай кичинекей болуп калса, мындай жакшы болсо берилет. Чоң сатып алуунун астында адам аудит кылыш керек да. 5-6 пальтом бар экен. Сага эмне кереги бар 3 айга? Анын биз жылуу, резко континентальный климатта жашайбыз. Бирок биздики канчасы катуу, суук, канчасы мындай мээлүүн да погода. Ошо менен өзүң суроо бересиң. Сага эмне кылат 6-чы пальто депчи. Же мынтип 20-чы туфли эмне кыласың деп ошентип суроо бересиң да. Отуруп иреттесең, ашып кетсе 5 туфли кийет экенсиң да. Ошентип өзүң мынтип анализ кылсаң болот да. Выявление глубинной потребности. Бирөөнү туурап атасыңбы мода деп. Мода деле өзгөрбөйт. Мода это большая манипуляция на самом деле. Быйыл мисалы үчүн азыр хит сезона будет это лимонный и красный, да? Эмне кызыл пальто албасаң эмне кичирейип каласың да? Ошондой эле карасы бар. Ошон үчүн өзүңдү өзүң это осознанные покупки болуп калат да. Анан ушу теманы айтып атып, могу силердин эме Ашкабакты көрүп эстедим да. Жыл сайын ноябрда мындай кара пятница деп коет да, черная пятница. Это минус 90%. На самом деле уже мурун акчасын чыгарып койгон көп товарлардын, анан мындай сброс ненужного, неликвида. Эме деп коетпайсызбы, ар бир жума күндөрү арзандатуу болот деп көп жакта арзандатуу болуп калат эмеспи? Бир нече мүнөттөн кийин урматтуу телекөрүүчүлөр кызыктуу майке кайра кошулабыз. Сиздер үчүн бир аз реклама болуп турсун, жардамадан кийин кайра жолугушабыз. Кызыктуу маектер, бизден алыстабай турабыз. Жан дүйнө деп калдык да, көбүнчөсү айымдардын тарынычы же болбосо сүйүнүчү сыртка чыгара албай анын ичинде калып калат да. Ошо менен күрөшүү кандай болот психология тарабында?
Адамды мисалы үчүн классический психология жагынан карасак, адамдын бул бүт анын баскан турганы, өзүнүн кыймыл аракети, мындай поведенческая аналитика бул анын сумма его мышления да. Буга деген адамдын тети кичинекей жагынан баштайбыз. Кантип бул дүйнөгө келгени, анан 2 жашынан 6 жашына чейин адамдын биринчи первичное доверие, да, ранее монтогенезе формируется первичное базовое доверие ребенка к миру. Ошондо бул өзүн самоидентификация кылып баштайт да. Ошондуктан бул жарнамага чейин айтып аттык экөөсү, баланын ар бир адамдын ички баласы болот да. Мисалы үчүн классическая психология, если внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель да. Ошол субличностьтер адамды мындай башкарат да. Анан мисалы үчүн биз эмнеге мындай клинический психологияда мисалы үчүн айтып атпадыңызбы, мындай таарыныч болгондо ашказан ооруйт депчи да. То есть там психосоматический аспект, түздөн түз байланыш бар. Адамдын эс тутуму, ою, анын денеси. Анткени бул кайра нейропсихологияга барсак, бул это коктейль гормональный, система гормонального коктейля. Анткени, мисалы үчүн, если человек не пережил эмоции, у него вот такой может быть сгусток, да, то есть непрожитые эмоции. Непрожитые эмоции, они капсулируются, да, монтип чыкпай калат да. Ошон үчүн аял киши болгондон кийин ыйлап алат, айтып алат, мындай анан кээ бирөө жеп алат да, анан кээде токтолбой да калат да. Ошон үчүн эмоцияны надо проживать, оюңду айтыш керек да. Мисалы үчүн жолдошуң болсо, мага момундай жакпай атат, кел сүйлөшөбүз. Эң биринчи маселе психологияда эки адам сүйлөшүш керек да. Ички дүйнөсүн бири-бирине айтыш керек. Айта албаса, адам аялдыкы башталат. Аял киши жөнүндө сүйлөшүп атсак да, өзүн аябай кооздоп башташат. Тюнинг, ички косметика менен эмес, сырткы косметикага басым кылышат да, көп кийинишет. Бул жакшы жагы бар да. Анан компенсаторный механизм деп коет да. Компенсаторный механизм болгондо адам өзүн алдайт. Мындай ментальное обезболивающее да, өзүн мынтип ичиндеги мындай болуп аткан мындай кандай баш аламанды токтотуш үчүн өзүн өзү алдайт да адам, то есть через внутреннюю сугестию. Ошон үчүн мындай медитация деген жакшы нерсе бар да. Мисалы үчүн медитация болуп атканда туура кылса, анткени кээ бирөө намаз окуп атып деле бирөө менен урушуп акчасын санай берет да. То есть бул намаздын эң немеси бул адам менен Кудай менен адамдын түз ортомчусу жок баарлаш. Жел ойлоруңду токтотпосоң, анда бул баягы эле өзүң менен өзүң сүйлөшкөндөй болот да. Сүкүт деле ошондой. Ойду токтотуш керек. Ойду токтотуш бул өзүнчө бир искусство. Ойду токтоткондо ошондой жүрөгүңдөгү ички сырларыңды угуп баштайсың да. Кадимки өзүңдү өзүң угуп баштайсың. Мисалы үчүн өзгөрүүнүн өзөгүндө өзүңдү өзүң көрүү деген сөз турат да. Маркум Бахтияр Эркинбаев айткандай, өзүңдүн ак караңды көрөсүң. Ак бул кишинин жакшы сапаттары, бул түбөлүк да, бул мындай сүйүү, ар кандай жакшы нерселер. А кара бул деген бессознательное да, то есть то, что мы не распознаем. Бул кандайдыр терс жактары болушу мүмкүн. Кыргызда космосту да билдирет да, кара, как бы черная материя. Ошон үчүн биз ошонун баарын өзүбүздө камтып жүрөбүз да. Өзүңдү өзүң туура суроо берип да, самокоучинг кылсаң. Коучинг бул ушунчалык мындай татаал суроолорду бересиң, ошого жооп берип атып, ички дүйнөң мындай өзгөрүлүп, төңкөрүлүп да кетиши мүмкүн да. Башка ракурс менен, башка фокус менен өзүңдү өзүң карайсың да. Займись собой, да других не доберешься да. Өзүң башыңдагы төөнү көрбөй, бирөөнүн чөбүнө эле карай берет го адамчы. Ошон үчүн биз аялдын сырына келсек, аял назик киши, да, аял аябай эмоционалдуу. Уровень сложности психики у женщин на 9 раз выше, чем у мужчин. Танцевальная терапия деп коет, бий аркылуу да чыгарабыз. Аял киши мисалы үчүн тамак жасоодо бир медитация болушу мүмкүн да. Мындай жакшынакай кылып столду балдарына, жолдошуна мындай кечки тамак кылса, бул дагы бир медитация да. Такая способность саморефлексии женщины. То есть любовь передать через еду. Ошон үчүн адам аял заты мынтип өзүнүн эмоцияларын өзү түшүнүп, чыгарып, адам өзүн өзү мындай бир ойдон чыга албайшы мүмкүн да. Анткени каждый человек 95% мыслей совершает повторно. Баскан турганыбыз, кечен күн, бурда күнкү ойлорду кайра эле ушул күнгө алып келебиз да.
ойлорду алмаштырыш үчүн нужно поменять фокус, да, нужна другая нейронная архитектура, нужна гибкость, да, то есть когнитивная пластичность нашего мозга. Ал үчүн кадимкидей эле мээни мындай башка жакка буруу үчүн упражнение көнүгүүлөр бар да. Мисалы үчүн азыр жасап кетсек болот, анткени колдор биздин мээнин уландысы да. Эң эле оңой көнүгүүлөр жасап кетели, мисалы үчүн да, мындай лайк и мындай да. Вот, например, вот так можем делать, да? То есть наша задача это увеличить межполушарное взаимодействие. Ошондо ойду өзгөртсө болот ошондой упражнение менен. Адам эч качан кылбаган нерселерди кылса, тамак жесе, көрбөгөн кишилер менен жолукса, башка чет мамлекетке чыгып, жаңы впечатление алса, то есть когда пребывает человек в новом состоянии сознания, у него подключается другая нейронная сеть. Жаңы кызыктуу китеп. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовду окусаң, кандай психолог, сколько слоев психики он раскрывает. Ошондой китептерди окусаң, мындай жан дүйнөң дүркүрөйт да. И, соответственно, ты приходишь в иное состояние сознания. И, соответственно, новая архитектура нейронной сети появляется, и ты можешь уже по-другому реагировать на одну и ту же ситуацию. Укрепляешь свое психическое здоровье. Ошондо, мындай башкача көз караш менен караганда, мындай Эйнштейн айтып кетпеди беле, невозможно решить проблему на том уровне, на котором она была создана. Нужно тебе поменяться самому. Если ты не можешь изменить проблему, изменись сам и посмотри под другим ракурсом. Решение придет. Ошондо адамда мындай бир 12 ар түрлүү ой жүгүртүү бар да, то есть 12 видов мышления может быть, да, креативное, какое-нибудь критическое, образное, творческое, дивергентное мышление, да. Адамдар ар кандай уста, ар бир нерсени чечерде, мынтип өзү ар кайсы тараптан карап көрүш керек да өзүнчү. То есть быть не в ситуации, а выйти над ситуацию, да, в пропозицию, либо с метапозиции караш керек да. Бир эле жерде чайна, мындай орусча айтканда ментальная жвачка, да, бир эле ойдун тегеренип жүрө берсең, эч качан бир чечимге чыкпайсың. Ойду токтотуп, башка нерселерге алек болуш керек. Ошо тарынч менен сүйүнүчтү аял заты чыгара албаса кандай ооруларга калып калышы мүмкүн? Ең жаман оорулар, психосоматические последствия, да, то есть дене, типа расмитель, наше тело это перевернутое подсознание. Мисалы үчүн биздин оюбуз унутуп калышы мүмкүн эмес да, кээ бир нерселердичи, а дене баары эсинде. Дене деген мындай непрожитый эмоцияларды, мындай жашап өтпөгөн, мындай чыкпаса эмоциялар денеде сактала берет да, булчу. Ошон үчүн оорулар пайда болот да, то есть частота вибрации внутреннего говорения, внутренней коммуникации падает. Мисалы үчүн чувство превосходства, мен сенден кыйынмын да, частота вибрации 1,9 Гц. Да? Сүйүү 50-дөн башталат, 25-тен уже принятие башталат да, кабыл алуу, түшүнүү. Аватар киносунда бар го, я тебя вижу. Мен сени жакшы көрөм, мен сени көрүп атам, мен ички дүйнөңдү көрүп атам, мен сени сезимиңди көрүп атам. Я эмпатически чувствую твое состояние, да? Бул кыргызда аябай мындай жакшы өнүккөн мындай касиети болчу да, унутулуп кетти да, унутулуп баратат десек болот да. Анткени мындай эмоцияларды мынтип таарынычтарды чыгара албасаң, бул уюй берет да, ичиңде конструкция болуп да, то есть такая разрушительная конструкция, заключительный этап через здоровье. Потому что сен ушу коктейльди өзгөрткөн жоксуң да, ты в этом кортизоле сидишь годами, да, в этих деструктивных энергиях. И ал эмне кылат? Эта разрушающая энергия начинает разрушать твое тело. Ошон үчүн ойду өзгөртүш керек да, пейилди оңдош керек, мындай ниетти оңдош керек да. Ошондо адам өзүн өзү айыктыра алат. Оюн оңдосо, жашоосу дагы оңолот, баары оңолот да. Жашоого болгон көз карашты өзгөртүп, андан кийин адамга болгон ниетти түздөш керек экен да. Албетте, эң кыйын адамдыкы бул өзүн өзү өзгөртүү. Изменение мировоззрения это самое сложное в жизни человека. Анткени адам өзүн өзү алдай берет да. Потому что когда адам өзгөрүп атканда, дети ключевой триггерлерге барып такалат да. Эмне үчүн деген суроолор менен детиги травма деп коет да, разные психотравмы, они в детстве могут быть, во взрослой жизни. Анан ошо травма адамды деп өзгөртүп салат да, мындай защитные реакции, защитные механизмы включаются. И ошолорду адам деп мындай борьба внутренних демонов, внутренних драконов деп коет да, теневой аспект. Мындай өзүңдүн кара жагың менен өзүң жолугуп, беттешип, мындай сизге окшоп мындай расстановка кылсак, мындай сүйлөшүп
соң жибитесиң да. Катып калган нерсени жибитсе болот да. Албетте. Ойду түзөш керек, ошону менен ниети түзөсө адамдын терс жагы дагы көрүнбөй, оорудан дагы алыс болобуз. Андан жакшы багыт алып, жумуш кылсак дагы балага болгон тарбия, жолдошко болгон мамиле дагы оңолот. Туурабы? Албетте. Абдан сонун. Бизге таң эрте келген айымыбыз өзгөчө бир ракурстун ичинде айтып берди. Мүмкүн болсо эжекебизге кайрылабыз десеңиздер, Instagram баракчасына кайрылып, ошо эжекебизден маалымат алам же болбосо кеңеш алам десеңиздер дагы болот. Бизге ыраазычылык ушундай бизге маек куруп бергениңизге.